Казан шаверманын цехине келдик. Элдерди кызыктырган бул эт маселеси да. Ошол боюнча мен эт цехти көрсөтүп коеюн деп чечтим. Так, достор, мынакей даже маскадан бери көрсөтө берип калды. Халат бахила чепчик. Жерде мынакей сертификаттар, анан биздикке келген продукциянын сертификаттары. Самоздун уборный, балдарга жумушчулардын уборный, аяк болсо прачечный, балдардын формалары жуулат, үтүктөлөт, тазаланат. Биз жакшы көрө турган нерсе маркировкасы турат да. Этти биринчи очередь сурашыкта, эт кандай жерден жазылат, ошолорду өзүңөр көрдүңөр. Эми Казан шаурмага барып, ошол жерден кандай шартта жазылат барып көрүп кеттиле. Ушулай достор, бул жакка келип дагы халат бахила чепчикти кийдик. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Саламатсыздарбы, Не сахар долбоорунун көрүүчүлөрү, сиздерди таза тамак аш үчүн күрөшкөн жаңы чыгарылышыбызга чакырабыз. Биз бүгүн Казан шаверма деген тест атымды сизге чагылдырып беребиз. Биз ачык булактарга таянсак, Казан шаверманын ушундай комментарийлери бар экен. Достор, Кыргызстан боюнча мисалга алсак, Каракол шаарында, Түп шаарында балыкчы да бар экен. Анан Чүй областы, Талас областында бар экен. Биз ошол карап чыкканыбыз боюнча бир 10-15ке жакын точкалары, филиал деп айтсак болот, ошолор бар экен. Достор, менюсунда жалаң эле шаурма, анан ошону баягы шаурманын эти кайсыл жерден чыгат, кантип жазылат, ошону сиздерге бүгүн көрсөтүп беребиз. Сиздер менен Умар Даданов, биздин каналга катталууну унутпаңыздар, туугандар. Анан комментарий жазсаңыз, ошол бизге болгон салымыңыздар болмокчу. Мынакей достор, биз жанагы айтып кеткендегидей Казан шаверманын цехине келдик. Келгенде бул жерден Куттубек байке тосуп алды. Assalamu алейкум. Кандай жакшы? Ден соңуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта бүгүн Казан шаурманын эң эле көп вопрос элдерди кызыктырган бул эт маселеси да көп суроо. Эт маселеси кандай, ошол боюнча мен эт цехти көрсөтүп коеюн деп чечтим. Атайын элдер дагы көп суранып жатышат. Кандай шартта, кандай тазалыгы кандай ошонусун, ушул жерде цехиңиз. Бул биздин цех. Кнопканы басып, мияктан киребиз. Анан тигил мисалы биз эле эмес, башкаларга деле көрсөткөнгө даярсыздарбы? Биз дайыма калоочулар болсо, келип, кадрлар болсо келип бизге заранее айтып койсо, биз тозолганга эшигиңиздер ачык, ар дайым. Жүрүңүздөр достор, ошол азыр сиздерге ошол шаурманын кандай жасалышын сиздерге көрсөтүп беребиз. Бул жериңиздерде? Мына бияк короо, цех салынган, бул цех салганына буюрса жаңы полный нөлдөн баштап салганбыз. Бүткөнүнө бир жылдан ашып калды, Кудай буюрса. Жакшы иштеп атабыз ушул жерде. Азыр ичинен көргөзөлү буюрса. Бул жерден сразу эле кире балдардын тамактануучу жерин көрсөтүп коелу. Биякта бизде иштеген балдардын шартын көрсөтүп коелу. Бул жерде Бия кухня экен да? Кухня биякта. Биякта бизде иштеген балдар ушул жерде тамактанышат. Атайын казан коюп, условиясын түзүп бергенбиз. Тамак аш ушу казанга жакшы даамдуу болот го, отко бышкан тамакчы. Атайын ушундай бочок салдырып, тамакты жалаң ушундай отко бышырып берип атабыз балдарга. Ушул жердеги иштеген работниктер келип тамактана турган жер экен да? Ишкана. Условия создавать этип берипсиздер. Жакшы? Биринчи тамак иштеген балдар баягы тамагы жакшы болсо жакшы болобу? Ошол жагын биринчи караганбыз. Андан кийин силерге эмени көрсөтөйм биякта. Бизге товар келген жагы бул эшиктен өзүнчө бир эшиктен кирип
эт май тушалар бирешиктен кирет дагы. Эртең менен кайра жумушчулар даяр фарш кайра өзүнчө эшиктен биянан кирет, биянан чыгат. Ушундай шартта жүрөт. Тигил жактан кирет экен да. Ошондо достор, элестетиңиздер, баягы шаурма жасалган жерде көрсөтүп атабыз азыр. Тигил тарабынан кирет экен машина, биякты тартып кой. Бул жагынан кирет экен. Кирип келип туруп, мисалы этти алып келгенде, бул эшик дедиңиз, бул эшиктен токтойт экен, токтоп туруп анан бияна кирет цехтин ичине. Андан кийин анан бул эшиктен чыгып кетет экен кайра. Ушундай кылып жасашыптыр да. Жакшы. Машиналарыңыз? Машина биякта турат. Бизде ошо көрүүчүлөргө машина кызыктуу да, машинаны көрсөтүп коебуз. Жакта. Ушу машина токтолой коет. Ушу холодильник атайын. Ичи холодильник бе? Жай кысылма эттер. Бардыгы минусовой температурада жакшы сапатта жеткириш үчүн ушундай холодильник машиналар. И биякта поддондор мынакей Самкин нормасы боюнча 10 см өйдө бийиктикте турат. Не сахардын нормасы боюнча деп коебуз. Ошондой экен достор. Бияктан келип туруп ошол поддондун ичине үстүнө коет экен да. Мен айтар сөзүм ошол башка да ишкерлерге кайрылуум. Атайын ушул машинанын үстүнө чыгып туруп айтып атам. Ушундай кылып поддон коюп коюңуздарчы. Биз мурун башка жерлерде тартып көрсөткөнбүз. Ушундай машинанын ичинде поддон коюп коюшат да. Бул абдан жакшы нерсе да. Кээ бирөөндө полкалар дагы бар да. Полкалары да бар. Ушундай машиналар жакшы сонда. Түрлүү эми ичинен киргизели, цехтин ичин көрөлү. Цехке кирген жумушчулар өзүнчө эшиктен киришет биякка. Атайын персоналдардын эшиктен. Киргенде эле бияк оң жагында раздевалка. Раздевалка экен да. Раздевалка биякта. Балдар ушул жерден кийинип, чечинип, рабочий кийимдерин ушактан келип, көчөдөн кийимдерин биякка келип чечип көрүшүшү. Раздевалка ичинде. Жакшы кийимдер болот, жакшы. А бияк болсо жумушчулар келгенде душка түшөм деген болсо жакшы условия түзүп берипсиздер иштегендерге. Тигил жагында ашкана, бул жагында душка түшүп дагы анан кирип кете берсе болот экен да. Биякта халаттарыңыз даяр экен, Бул халаттар коркпоңуз, биякка келгендер Сампинден келишет, бизди текшерип, ветеринариядан келет. Ошолордун баардыгына даяр, халаттарыңыз. Хорошо, жакшы. Жакшы достор, баягы мен эң жакшы көргөн нерсем бүт жактарга биз барганда ошону айтабыз го, халат, бахила, чепчик даярдап койгула депчи. Ушинтип апапакай халат алып коюп койсоңуздар болот достор. Так, достор, мынакей даже маскадан бери көрсөтө берип калды. Халат, бахила, чепчик, полный кийдик. Анан мага эң жакшы көргөн нерсем айткым келет, бул кызыл линияны, туугандар. Кызыл линияны карасаңыздар, ушундан кийин ушинтип даярданып отуруп өткөндөн кийин уже биз цехтин ичиндебиз да. Мен всегда айтам, ар бир жерге ушундай кызыл линия коюп коюңуздар депчи. Бул жериңиздер беки айтор мисиз. Бул жерде мынакей сертификаттар, анан биздикке келген продукциянын сертификаттары. Эт, май. Ошол бүт баардыгы ошолдордо экен да сертификаттарыңыз. Так, бул халалдык экен. Бул АЭС дейт. Всё. Туугандар, бул жактан бияка киргенден кийин анан кайtarабыз. Бул жериңиздер бияк самоздун оборудование балдарга жумушчулардын. Бияк болсо прачечный. Балдардын формалары жуулат, үч жерде ütүктөлөт, тазаланат, кургайт. Кийимдерин кайра алмаштырып кийип турушат. Келүү бар эми бияка колду жууп, колдорду антисептик кылып, цехке кирели. Ушундай экен достор, биз дагы бир жолу айта кетейин, туугандар, баягы шаурма жасоочу, шаурманын эти чыга турган цехтин ичиндебиз да. Ушунчалык кылып, сонун кылып жасап коюшуптур. Колду жээлем. Андай ошентип атайын
тиги колун кургатканга да кылып коюп турушсуздар да, шарт жок болсо баягы кирдеп кири башталат, Бул жерде огнетушительдериңиз да бар экен, Пожарная безопасность, огнетушитель. Туугандар, азыр бул жакты да тартып көрсөтүп койт. Андан кийин колубузду ушинтип, антисептик менен обрабатывать этип тазалагандан кийин цехке кирет экенбиз да. Цехиңизди көрсөтүңүз бизге. Азыр бул жерде иш болуп атат. Ушу иштеп аткан жерден көрсөтөлү деп атабыз, атайын уштап процессти элдер да бир көрүп түшүнсүндөр. Бул жакта эмне болуп атат азыр? Бияқта азыр май, нан кошулуп, специялар кошулуп, бияқтан өтөт бирисида мясорубкадан. Башкадагы нан да бираздан кошобуз сөйт дегенде, шаурманын эти баягы илгенде ошо связка болуп калмаш үчүн. Баягы шашлык деле, кебаб жасаганда деле бираздан нан кошуп атпайбызбы? Ошол себептен да болсо уже экинчи жолу мясорубкадан өтүп бияқта эт, май, ингредиенттер баардыгы аралашып уже бияқта. Бул эттер кайсыл жактан келет бул? Бул эттер биздин өзүбүздүн бойня бар, бияқта чогуу иштешкен, ошолор бизге поставка кылып беришет этти. Ал жерде да буюрса тартып кетсе. Азыр тигил жак неме, ушундай болуп угулбай калды да, бул жерде деле ошол да, Бияктан деле бияктан май, бияктан крупный эмеде чыгарат биринчисин. Андан кийин уже мелкий, бияктан маринад. Маринадтар специялар үч жерден кошулат сразу. Бул жерден алып туруп, бияктан аралаштырат экен. Специялар алып, май сай сразу эле үч жерден аралаштырып, даярдап чыгарып берет, бияктан биринчи аппарат. Андан кийин ошол аппаратты эле бияктан дагы аралаштырып, эт менен аралаштырып, мынакей. Эт менен аралаштырып, бияктан фарш чыгат. Фарш чыкканда ал фарш салып эле кайра эле бияка салабыз. Ошол фаршты алып бияка саласыздар, Мешалка. Бияктан аралаштырып, бул аралашат. уже готовый видде чыгат уже. Уже маринованный, даяр. Жакшы. Андан кийин бул жагы да ошол экен да, аралаштырат. Да, ошол. Салам алейкум. Бул жанагы келген айтып атпаймынбы, бойнядан бизге алып келип берген байкелерибиз бар, өзүнүн партнерлор. Ошолор эртең менен алып келип беришет, жанагы эшиктен киргизип нагрузка кылыпчы. Анан бияктан авалка болот, авалочный процесс болот. Эттер, вырезкалар, фарштар болуп бөлүнөт бияктан. Жилка, мукалар алынат. Алып болот. Жакшы. Тартсак. Тартсак. Сөз, бул жерде элентип турат турбайбы, тушаларыңыз, эттер. Достор, бул эттерди көрсөтөйүн деп атам да сиздергечи. Баягы этти көргөндө сразу эле кирип кетпедимби ичине? Сөз. Неме, ветеринардан кагаздарыңыз бар, эттерге? Бар. Адал союлган гарантия бересиз, Адал жагынан халал сертификатыбыз бар, аяктан өткөнбүз, ветеринарлар печаттар менен, Бул жериңиздерде жанагы даярлар ушуларбы? Даяр мынакей. Бул уже илинип даяр болгону, ушуну биз өзүбүздүн точкаларга алып барып жеткирип беребиз. Достор, баягы биз жакшы көрө турган нерсе, баягы маркировкасы турат да. Обязательно. Баягы казан шавермадан мен дагы алып жеп калчумун, достор. Анан чынында мага өзүмө деле кызык болчу да, келип көргөнгөчү. Анан ушинтип даярдашат экен да туугандар. Жанагы тоголук эттерди жанагынтип чыгып келип туруп, анан уже даярдалып, ошондо получается эт тигил жактан кирет. Бияктан обработка болгондон кийин анан бияка келди. Азыр бул эшиктен чыгып туруп, жанагы биз көрсөткөн машинага неме саласыңар да кетет, Жанагы эшиктен достор. Бул жерде жол экен, пакет.
кечинде толуп калат бияк Заготовка эртеңки күндүк болот да заготовка. Буюрса азыр кечке чейин бул халалдиктердин баары толот. Анан эртең менен кайра точкаларга кетет. Бул жагыңыз Бияқта болсо мариновкалар, сухой специялар өзүнчө сакталуучу жайыбыз өзүнчө. мариновка дейсизби? Мариновка, белок, бияқта. Ошондо булар кандай? Неме? Аз бош экен, Ичинде бар. Ичинде эмнелер турат ошондо? Ичинде соя. Дешевый соя бул. Атайын этке кошулат. Бир жакта кошуп экенсиздер, да? Жакшы. Жакта маринадтар жазып коюп турсуздар. Бияқта үстүнө кийинеке мариновканын эмелер коробкалары атайын суу тийбеген кургак жерге атайын киргизгенбиз. Үстүнө атайын. Бияқта да тапып койсоң болот. Хладилищеде. Үстүн өзүнчө склад кылып коюп турсуздар да, бул үстүн дагы жасап. Бул комната атайын ушу специялар даярдалып турган комната. Антан балдар ушу жерден ингредиенттерди кошуп, специяларды аралаштырып ушу жерден даярдашат. Жанагы тигил жактан көрсөткөн специялар ушул жерден общий аралаштырып, даярдап туруп анан тияка кошосуңар, жанагы этке. Бияқта да специялар өзүнчө эшиктен кирет, бияктан да. Бул жагынан кирет экен да. Специялар чөт ал жакка кирбейт да ошондо. Анда ушундай экен. Бул жактан эшиктен киргизишет. Ошо менен болду, баягы красный зонага ичине такыр кирбейт экен. Ушул жерге келип туруп эле бул жактан аралашып, ушул жерден даярдалып туруп, анан цехке кетип калат экен да. Жакшы. Сон. Жүргүлө. Так, бул жагынан чыгып, анан бул жериңиздерде Бул жерде мынакей упаковка болуп атат. Мына сразу иш болуп аткан жерин көрсөтөйүн. Мынакей жана аралашып, баш аралашып чыгып, уже балдар мыяка беске коюп тартып, дайындап мыяка аркы холодильникке киргизип толтурушат заказдардын баарын чыгарып. Ошо шаурманын эти ушундай даярдалат жигиттер. Баягы сиз ар дайым ачык айткансыз, бул жерге келип, ушундай экскурсия көрсөтүп бергенге даярсыздар да. Даярбыз биз ар дайым. Жакшы. Сон. Баягы Несахыр долбооруна эң жаккан нерсе бул тазалык да. Азыр элдин эң эле көп суроосу ошол болуп атпайбы? Фастфуд чөйрөсүндө эң көп суроо берилген ошо эт маселеси да. Этти биринчи очередь сурашат, эт кандай жерден жасалат, ошолорду өзүңөр көрдүңөр. Эми Кудай буйрса келип, любой маалда келип текшерип турсаңар болот. Биз баардыгына даярбыз. Анан эми бул жерден эт чыгарган сектордон эми Казан шаурмага барып, ошол жерден кандай шартта жасалат, точкабыз бар, ошону барып көрүп кеттиле. Сиздин бир филиалыңызга, Кеттик эле анда достор, баягы башынан аягына чейин сиздерге чагылдырып көрсөтүп берелик. Азыр сиздерге Казан шаверманын цехин көрсөттүк, эми барып туруп точкасын сиздерге көрсөтүп беребиз. Достор, мынакей азыр Турузбекодо филиалга келдик. Бул жерде Турузбекко кайсы адрес болуп калат? Мынакей бул бизде өзү Кыргызстан боюнча бир 15 филиалыбыз бар. Бияк Турузбекова 96. Ошо филиалдарыбыздын бири, ошол жерге кирип Тигил жактан чыккан жанагы биз көргөн эттердин бүт баары ушул жерлерге келет, бүт баарына точкаларга таралат да, ошо точканын бирөөсү ушул. Ушакты ичиң бир сыйра көрүп чыгабыз. Көрсөттүк. Бул жерде ачык турбайбы кухняныз, Мына биякта өзүң көрүп атпайсыңбы? Биякта кухнябыз баары открытый, кандай деңгээлде, кандай тазалыкта жасалган баардыгы кадрлар өзүлөрү көрүп турушат. Эми азыр адамдарга көбүнчө эле арты кызык да. Кухнянын артында эмне болот? Ошол кызык, ошону көрүп чыгып. Кел Умар, эми кайра халатты бир кийели биякта. Ушулай достор, бул жакка келип дагы халат бакила чепчик кийдик. Бул жагыңыз. Киребиз, жүргүлө. Ушул аналар көрсөтөбү? Баары көрүнүп турат, кандай жасалган. Бул жагыңыз кандай? Бияк мойка, мына бул жерде. Бул жерден ушу шаурма тешелүү оокаттардын баары. Мойка, обычный мойка, кухня. Жакшы.
Достор, өзүңүздөр билгендей ушул мойкага көп көңүл бурам да. Жакшы экен, бүт нержавейка. Сразу келип туруп эле ылдый жагын карап атпаймынбы? Жакшы экен. Бул жериңизде? Бул жерде астында холодильник, тараза, керектүү оокаттар тартып. А бул газ баллон болсо, бул силер ойлогон газ баллон эмес, бул коланын газ баллону. Биздин кола бар да, тиякта разливной колачы. Разливной. Ошонун газ баллону бул безопасный, адамдарга зыяны жок. Эч кандай ушак. Разрешение уруксат кагаздары бар, Газ баллон болсо биздики тышта турат. Эшикте турат. Турбамен тартып алып. Кухнябыз биякта. Салам алейкум. Бияктан Эмне кыласыздар? Бул жакта эмне кыласыздар? Пицца, роллы, лапши и этот, рамен. Рамен дагы, бардыр нержавейка, столдор, холодильник, нержавейка. Жакшы. Жакшы. А бияк хранение биякта булочка, сулочкалар жана немелер көп. Огурцы, помидор, шаурма, ошолор турчу. Товарлар анан биякта жанагы Бүт маркировкаларын коюп коюшуптур достор. Кара, огурцы деп жазып коюптур, огурцы сала турганначы. бул болсо жанагы экөөбүз тарткан эт. Тигил жакта жазалган эт ушинтип келет, келет. Күнүнгө свежий, мынакей маркировкасы менен даяр. Бүгүнкү кете турчу фарштар ушулар эттери. Маркировкасы даярдап коюптур. Эртеңкиси келет ушундай да, күнүнгө. Кон тартып көрсөтпөчү, көрүүчүлөргө кызык го. Туугандар, айта кетчү нерсе ушул жана биз тартып келген эт ушинтип маркировкасы менен ушул жерде турат экен. Сол тигил жакты барып көрүп туруп, андан кийин бул жакка келип дагы көрүп аткандачы. Жакшы, самое главное таза, адал да. Ошонусун карап атабыз да. Анан биякта да бар экен, Так. Булар жана гамбургерге колдоно турган экен, Маркировкасы бар, датасы турат. Сон достор. Бул жакта да тартып көрсөтпөй, бүт нержавейкада башкаларга да үлгү болсун. Баягы башка шаурма жасагандарга ушинтип таза тыкан иштесе болот да. Бар мынакей көрдүңөр, биздин цехти көрдүңөр, кухнябыздын ичин көрдүңөр. Силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ушинтип жаш ишкерлерди колдоп жүргүлө. Сиздерге да рахмат, ушинтип таза тыкан ушинтип эле иштеп жүрөрүңүз. Анан любой маалда сиздин эшигиңиздер ачык, биздин көрүүчүлөргө ошол кызык да, жанагы бул жерде көргүлөр келет, мисалы кандай жасалып атканын, тамак аштары, жашыра турган эчтекеңиздер Жашыра бар. турчу эчтеке жок, келип кайсы күнү болсо келип тартып кетсең болот. Хорошо. Мынакей достор, сиздерге Казан шаверманын баягы цехин көрсөттүк, анан Турузбековдо жайгашкан точкасын да көрсөттүк. Туугандар, өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдү, өзүбүздүн жаш ишкерлерди колдойлук.